Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгар муктуу өкүлү Алишер Абдрахманов сел жүргөн аймактарда болду. Өкүл иш сапарында калыбына келтирүү жумуштарынын жүрүшүн көрүп чыкты. Алишер Абдрахманов жергиликтүү жетекчилерге калыбына келтирүү жумуштары менен катар селдин алдын алуу, кооптуу аймактарда жашаган айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, турак жайларды камсыздандыруу боюнча иш алып баруу тапшырмаларын берди. Белгилей кетсек, 26 июль күнү Баткен облусунун Баткен районунун Кыштут, Суу башы, Карабулак айыл аймактарында, Кадамжай районунун Күтөрмө, Орозбеков айыл аймактарында мөндүр аралаш жааган катуу жаандын кесепетинен сел жүргөн. Сел суулары негизинен сайларда жүргөн. Айрым жерлерде ички жолдорго, эгин талааларга зыянын тийгизген. Тийиштүү кызматтар тарабынан селдин кесепеттерин жоюу аракеттери жүрүп, жол каттамы, сугат суу, электр энергиясы калыбына келтирилди. Учурда селден улам келтирилген зыяндарды тактоо боюнча жарандык коргонуу кызматтары иш алып барууда. Табигат кырсыгы адам өмүрүнө зыян келтирген эмес.